эмне болбосун биз дайыма Куданы төргө тургузабыз. Бирок Куданын эки түрү бар кызда. Мисалы кыргыз Куданы эки мындай бөлүп карайбыз. Муну ар түрдүү айтылып калат. Мен бир укканым азыр аны көп колдонбой калдык, бир кан Куда анан кул Куда деген түшүнүк бар экен. Мен биринчи ушуну укканда аябай мага бир одон огулган кул Куда дегени. Кан Куда деген сөз бизде айтылып жүрөт. Кул Куда айтылбай калды. Анан азыр кул десе биз башка мааниде кабылдайбыз да, буну басынтуу иретинде деп анан айтылбай калды да. Анан ушул эле эки түшүнүктү биз азыр кантип айтып турабыз? Мисалы кан Куда деген ким? Сиздин түшүнүгүңүздө сиз кабарыңыз барбы мисалы? Бул өтө кызык. Кан Куда деген бул кимди айтат, анан кул Куда деп кимди айтат? Мен мындай логика менен айтып көрөм. Ооба, логика менен айтып койсуң. Эң кызыгы ушунда да. Кан Куда деген бул уулуңдун эмнеси? Кайын журт эмеспи? Кайнатасы. Кайнатасы. Кул Куда деген ким болгондо? Бул Кул Куда деген кайсыл жактын кызын алсаң, ой, ошондой болуп калат го дейм. Жок. Эгерде сенин кызыңды ким алса, ошол кул Куда болот. Ооба, сенин кызыңды ким алса, кызыңдын кайнатасы. Эми түшүндүрөйүн. Дегеним кыз алган Муну баягы кул деп басынтуу эмес. Мен эмне үчүн аталыш ошентип калганын, бул жерде мындай маселе бар. Ушул эки түшүнүктү, Куданын эки түрү бар. Азыр биз башкача айтабыз. Кыз берген, кыз алган деп коебуз. Баш берген, баш алган Куда деп коебуз. Ушинтип айтабыз. Анын мурда кайсы бир мезгилде аны кан Куда, анан кул Куда деп атаган экен. Эми карап туруңуз. Эмне үчүн кан Куда? Эмне үчүн кул Куда? Мисалы, биз келин ала турган болсок, кыз алдык да бирөөдөн баш алдык деп коебуз. Биз эмне кылып барабыз тиги Куданын алдына барып? Кулду курабыз. Кулду курабыз. Ооба. Эмне үчүн кулду курабыз? Эмне үчүн кулдугубуз бар деп айтабыз? Бул жерде ушундай бир кыргыздын философиясы ушул керемет экен. Биз силерден баш алдык, кыз алдык, силерден. Биз өзүбүздүн тукумубуз уланыш үчүн силердин кызыңарды алдык. Баягы үй бүлөнүн мындан ары жолу, тукуму үзүлбөй, андан ары дагы тукум баягы очор бачар болуп көбөйүш үчүн биз мындайча айтканда кут алдык силерден, баш алдык. Буну биз эч нерсе менен кайра толуктай албайбыз. Ошон үчүн кул бололу дейт. Биз силерге кулдай кылып акысы үчүн же дегендей да, мындай кулдай кылып кызмат өтөп бергенге даярбыз. Кулдугубуз бар деген ошолдай да. Ушул сөздү агай. Биз бул нерсе үчүн, мисалы, башынын ордун эч нерсе менен толуктай албайбыз деген мааниде биз кулду курабыз. Анан бирок кыргыздын данышмандыгын карабайсыңарбы? Эми кызын берген адам, ооба, түшүнүп атат да, ич ачат, кызын берди, анан бирок ошондо да, ооба, сен кулсуң деп туруп анан өзү мындай бир башкача бийик тутпайт да, кулдугун Кудайга деп атат. Бул сөздүн мааниси эмнеде?